Бешөөн төгөм, астын тазалайм, улам пампес коем. Карай турган эчим жок. Бала болбогондон кийин ушундай кор болот экенсиң да. Кудайым буйрса үйүңүздүн акчасы чогулду мынакей. Өздөрүнүн ар бир үйгө кирип чогулткан акчаларын дагы көтөрүп келип турушат мынакей. Чабандарыбыз каждый бирден кой беришкен. 677.100 сом акча жыйнап беришти. Жашырун деп, купия деп 100.000 сом берген акелерибиз бар. 3.549.220 сом болду. Чоң рахмат, келмишерге жашаганына 30 жыл болойн деп калды. Ошоңорго чоң рахмат. Үй бүлөңөрдө тынчтык болсун, дүйнөдө тынчтык болсун. Мени сыйласаңар, силерди Кудай сыйласын. Жакынкы аралыктарда апанын үйүнүн курулуш иштери башталат. Кандай Сапа, жакшысызбы? Сотарыңыз жакшыбы? Өзүңөр кандай, ишиңер жакшыбы? Жакшы. Жакшы турасызбы ата, жакшыбы? Жатаңдагыдай эле. Буюрса үйүңүздүн акчасы чогулду апа. Кудайым буюрса үйүңүздүн акчасы чогулду мынакей. Жалпы кыргыз элибизден ушу сиздин жана апа эженин, Айдын эженин эсебине 2.872.120 сом түшүптүр. Кудайым буюрса. Бул акчаны усталар менен сүйлөштүк, мебель жасаган цехтегилер менен сүйлөштүк. Кудайым буюрса ушул акчаны жетет деп атат. Андан тышкары 1 сомун кереги жок. Өзүң иштетер, Жок. өзүң кылыр. Жок, бул Сен башыңдан неме алдыңбы? Бул отчетini алдыңбы? жок, өзүбүз иштейбиз. Буюрса бирок мынакей акчанын баардыгы сиздердин эсебиңиздерде турат банктачы. Ушул жака которулду баардыгы. Ошол жактан эсебин сурап келдик. Эми айыл эл дагы буюрса акча чогултаптыр. Аны да кошсок, Кудайым буюрса ушул сиз айтып аткан участокко жакшы үй салып, жакынкы бир 2 ай ичинде бүтүп калабыз деген жакшы жаңылыкты айтып келип отурабыз сизге. Рахмат. Ишиңерге ийгилик, өзүңөргө ден соолук. Балдарыңардын жакшылыгын көрө бергиле. Ушинтип чапкылап кыргыз элине кызмат кылып жүрө бергиле. Бизге окшогон калларды сыйласаңар, силерди Кудай сыйласын. Ушундай баарыбызга ден соолук берсин. Ден соолук болбосо, жат турга атабыз, ушундай кор болосуң. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушул жерде Тамик совхоз айылындагы тургундары, жаштары, активдүү акелерибиз мынакей өздөрүнүн ар бир үйгө кирип чогулткан акчаларын дагы көтөрүп келип турушат мынакей. Азыр ушул акелер менен чогуу Мөркөн апага кирип, бул жактын эсебин дагы кандай акча чогулган, кайсыл адамдар бергендигин баардыгын Мөркөн апага дагы тапшырабыз. Кандай Сапа, жакшысызбы? Жакшы. Аман Сапа. Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы, жакшы турасызбы? Жакшы. Өзүңөр кандай? Жакшыбыз, Кудайга шүгүр. Ушинтип Бишкек шаарынан бери келип калдык, акелерибизге жолугуп. Жанагы бул банктагы отчетторду сизге жана айтып кеткем. Эми бул айылдын акелерибиздин дагы, тургундардын дагы чогулган акчалары бар экен. Кеңес Асылбек байге өзүңүз айтып берип коюңуз мындай. Эми бардыгын болбосо дагы ушул жерде канча акча, анан айылдын эли бардыгы берди, анын ичинде кандай жардамдар болду, өткөндө келгенде дагы ошо кой бергендер болуп атат деп айткансыз. Чет өлкөдө иштеп жүргөн айылдын тургундары берип атат деп айткансыз. Өзүнчө дагы атын айтпай 100.000 сом берген дагы айылдын тургундары болду деп айтып атасыз. Ошолор жөнүндө мындай учкай маалымат берип койсоңуз. Тамик совхоз айылы үймөй кыдырып, ушу Мөркөн апанын үйлүү болуп калышына жардам кылалы деп бир аз кызмат кылдык эле. Тамик совхоз айылынын тургундарына чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Бүткүл кыргыз элине Алла ыраазы болсун. Ушинтип апанын буйрса үйлүү кылып берейин деп атабыз. Ушу кыргыз элинин сиздерден Алла ыраазы болсун. Ушу бизде отчет түрүндө кагазга киргизип алдык эле. Ошону айтып коелу. Биздин айыл тургундары көчөмө көчө кыдырганда ар бир үй Алла ыраазылыгы үчүн берген салымдары бар. Арабызда таксист жамааты акелерибиз да 15.000 сом жыйнап беришти апа. Ошо апа үйдү болуп калсын деп. Арасында Улан акенин жамааты бар экен. Улан аке Алла ыраазы болсун, сизден да 25.000 сом жыйнап беришти Улан акенин жамааты эле. Анан кийин бизде Россия жергесинде өзүбүздүн айылдаш бир тууган акелерибиз бар, инилерибиз бар.
барыңыздардан Алла разы болсын. Айылым деп салым кылып мага М-банкыма которуп беришти. Анан бул жерде биздин айылда Көкдөдөн көчүп келген Байсуу жамааты бар. Ошол Байсуу жамааты 19 000 сом жинап беришти да. Кудай буйрса дагы беребиз деп кол ачыктар болуп атат. Кудай кааласа дагы сбор күчүндө. Кудайым буйрса дагы иш алып бара беребиз. Анан айтып кеттим нерсе, Астана жамаатына Алла разы болсун. Астана жамааты да бизге айыл үчүн деп бүткүл райондун Астанада кызмат кылган балдар акча жинап беришиптир да. Ушу кыргыз элим, кыргызым деп жүрөктөрү, намыстары ойгонуп, апа үйлүү болуп калсын деп апа. Мал баккан фермер акелерибиз, чабандарыбыз каждый бирден кой беришкен. Алардан да Алла разы болсун. Арасында кол ачык акелерибиз да атымды айтпа деп, Жашурун деп, Купия деп 100 000 сом берген акелерибиз бар. Алардан да Алла разы болсун. Ушул каждый үйдөн жок дегенде 500 сом, 1000 сомдун тегерегинде ар бир тургун үй берди да. Берген адамдардан Алла разы болсун. Алган колго караганда берген кол жакшы дейт. Ушул берген садакаларыбыз, берген жакшылыгыбыз Алланын астында Алла таалам бизге сообун эселеп көбөйткөн берсин, Общий биз Айса акем экөөбүз жинаган акча, айылдан келген акча, сырттан келген акчалардын баарын эсебим боюнча толук отчет 677 100 сом акча жинап беришти. Биздин апа аманатыңыз Алла разы болсун. Намеки совхоздун кулундары, силерге чоң рахмат. Мен ошол жерге жашаганына 30 жыл болойн деп калды. Мен ошо силер деле чуркап мээнет кылып жүрдүңөр. Ошоңорго чоң рахмат. Үй бүлөңөрдө тынчтык болсун, дүйнөдө тынчтык болсун, бала чакаңардын жакшылыгын көргүлө. Ата-энеңер аман эсен болсун, ушул жакшылык боло берсин. Мен сыйласаңар, силер Кудай сыйласын. Ушул долуңар сыдыр, мен жолдошуңар кыдыр болсун. Чоң рахмат балдарым. Ошо жакшылыкка буйруп неметейик атамга. Ошол семьяңар менен бактылуу болгула, ынтымактуу болгула. Ынтымак, ырыс бар жерде ынтымак бар дейт. Ынтымак болсоңор силерге көп ийгилик алып келет. Мейли, чоң рахмат. Алла разы болсун. Ушул жакшылык болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, буга чейин жалпы кыргыз элинен ушул видео аркылуу көрүп, Мөркан апам тамдуу болуп калсын деп тилек кылып, кайрымдуу адамдар которгон акча жалпы апанын кызынын эсебине чогулган акча 2.872.120 сом болгон. Мынакей айылдык тургундар чогуу жашаган. Алла разы болсун сиздерге ушундай өздөрүңүздөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп, ушул жакта апа дагы тамдуу болуп калсын деп тилек менен ушундай мээнет кылып чогултканыңыздарга. Бул айыл тургундарыныкы 677.100 сом болду. Жалпы эки жактан тең чогулган акчаны кошкондо 3.549.220 сом болду. Кудай буйрса жакын аралыкта бүгүн февралдын 9-числосу болуп атат. Аба ырайын байкайбыз. Балким усталар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Аба ырайы эгер туруктуу болуп берсе, жакынкы аралыктарда апанын үйүнүн курулуш иштери башталат. Бул Кылыч саңа да чоң рахмат. Ушул нерсени көтөрүп, ушул демилген баштаган сен болуп атсың биздечи. Анан Алла разы болсун сага. Ишиңе ийгилик буйрса, будан да жакшы нерселер болот чаар. Кудай кааласа эми иштешип баштадык. Буйрса, айылда көп көйгөйлөрчү кылганга. Сага чоң рахмат. Айылдын атынан. Алла разы болсун. Ынтымагыбыз бекемделе берсин. Мындан ары мынакей ушул апага дагы жардам кылабыз деген жалпы бир тилек барыбызды бириктирип, ушинтип таанышып калдык. Мындан ары дагы Кудайым буйрса бүгүн ушул апанын үйүн бүтүрөбүз деп бир тилек менен аттанып атабыз. Эртең ушул айылга жакшы бир иш кылабыз деп аттаналы. Андан кийин Талас облусубузга жакшы иш кылалы деп, андан ары Кыргызстаныбызга жалпыбыз эмгек кылып, ушул мамлекетибиздин өнүгүшүнө,
элибиздин бейпил токчулук жашоосуна аракетибизди кылып, салымыбызды кошуп жүрө берелик. Барыңыздарга чоң рахмат.